Тилаш керек. Ана мисалы канчалаган акча, мисалы азымда Дордойго барсаң, бүт бары жаңы жыл үчүн да толтура товар, бүт товар. Ошонун бәрин кыргыздар сатып алат. Ошонун бәрин кыргыздар сатып алат. Акчасынын бәри кайда кетет, Кытайга кетет, башка жакка кетет. Анан көрчү ошонун бәрин мына азыр бүгүн эле бир киши келди, тоң атабыз дейт, тоң атабыз, үшүп атабыз дейт. Бир аз көмүр алып бергенчи деп келди аксакал. Канчалаган жана байларыбыз канчалаган акчасын кетирип атат ошого. Мына бир эле ёлкасы 3000, 4000 сом ёлка. 15.000, 18.000 сомго чейин жанагы эме алып атат, жанагы бомбаларды. Аны ошону менен мактанат экен, мен 15.000 сомго деп. Анын көрчү ошондойлорго көмүр алып бербейби? Оокаты жок отурат адамдар. Ошолорго алып бербейби? Анан кана биздин адам көчүбүз. Орус кылса эле кыла беребизби биз? Урматтуу студенттер, биз кыргыз калкы эң байыркы калктардан болобуз. Ошондуктан азыр дүйнөнү оңдочу калк бул кыргыздар да. Эски мурунку менталитетине барып, анан үлгү болчу калк кыргыздар да. Кийинки учурларда ушул жана коммунизм учурунда биз бөлөк менталитетти кабыл алып, эң баарынан кабыл алгыч ушул кыргыздар болуп калды да, кийинки мезгилдердечи. Анткени азыр силер бул жерде отургандар япон тили, япон маданиятынын студенттери отурат, Кытай тили, Кытай маданиятынын студенттери отурат ушул жерде. Кытайлар азыр бул жаңы жылдын мындай майрамдабайт, алардын өзүнүн 22 январда майрамы бар туурабы, жаңы жыл деген. Биздики мына бу жаңы жылды өткөрөбүз, андан кийин 21 мартта дагы жаңы жылды өткөрүп атабыз. Эми бул мурунку доордон калган илдет деп айтсак болот. Бул акырындык менен жоюлуш керек да. Себеп дегенде азыр белгилеп кетпеди агайларыңар. Бул жөнүндө ашыкча ысырапкерлик депчи. Урматтуу студенттер, урматтуу кадырман, бүгүнкү ушул жолугушуунун катышуучулары, негизги азыркы могу жерде айтылып аткан сөздөрдүн баардыгына мен толугу менен кошулам. Анткени деген баягы кээ бирлер айтып атат, жаңы жыл тоскон такыр туура эмес, кээ бирлери болсо туура деп айтышат. Себеп дегенде сиздердин дооруңуздарда биздин эле мезгилде мына ушулардын баардыгы тарбияга байланыштуу болгондо, мына ушунда тарбияланып келген. Баягы азыркы мезгилге чейин эле баягы бала бакчалардын баарысында айтып атат, жаңы жыл келе жатат, жаңы жыл жаңы бакыт алып келет. Жаңы жыл келди, мынакей бул Кудай Таала баягы эч качан бир нерсени айткан эмес да бул боюнчачы. Эми биз кандайдыр бир ишенимдин негизинде баягы иш кылышыбыз керек экен да. Кээ бирлер айтат экен, ушу жаңы жыл алып келет деген ишеним болот экен да. Эми жаңы жыл алып келет деген ишеним үчүн кайсы жерде кайсыл мыйзам жазылыптыр. Ушул себеп дегенде жана Элмек Шакирович айтып кеткендей, кыргыздар баягы дүйнөдөгү феноменальный баягы память, баягы аң сезими бар, кайра жаралуу баягы кыргыздардан баштала турган бир өзүнчө бир өзгөчө калкпыз. Керек болсо дүйнө эли кыргыздарга таң калып келет экен да. Биз эски баягы адашкан баягы жолубузду таштап кайрадан жаңы жолго түшүүбүз лазым да. Негизи бул жаңы жыл үй бүлөлүк майрам болгондуктан кийин ар бир үй бүлө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тошуш керек да. Себеби деген азыр жаңы жылда деген бул кандай десем, чыкпаган акчалар да чачылып кетип атпайбы? Ошондуктан ысырапкерчиликти коюп, ар бир жакшынакай отуруп үй бүлө менен тоскон жакшы деп ойлойм да. Assalamu alaikum, бүгүнкү талкуунун катышуучулары. Биринчиден айта кетчү нерсе, өзүңүздөр деле салыштырып көрсөңүздөр, эгерде жакында эле айт намаз болуп баарыбыз аянтка келип чогулуп намаз окудук. Эми андан кийин жаңы жылдан кийинки тазалык менен ошондогу тазалыкты карап көрүңүздөр. Ошол учурда аянтка миллиондогон кыргыз мусулман дегендер келип намаз окуп кетет. Андан кийин карасаңыздар, аянты таптаза да. Ал эми жаңы жылдан кийин карап көрүңүздөр. Мусулманбыз деп атсаңар баягытан бери. Андан кийинки тазалыкты карап көрүп, өзүңүздөр салыштырып жыйынтык чыгарсаңыздар. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мен ушу жаштарга айта кетип турган нерсе, биз ушу батыш өлкөдөн бизге ар кандай бир Ден Валентина, жаңы жыл нерсе бизге уже сиңирип койгон да ужечи. Айтышат ушу кайсы мамлекеттин каада салты тили жоголсо, ал мамлекет бат эле жоголуп кетет деген да. Биз билбейбиз өзүбүзчү. Бирок ошол нерсеге тартылып баратабыз, караңгылыкка кетип баратабыз да бизчи. Бизге негизи жаңы жылдын кереги жок. Рахмат. Рахмат, жаштар сүйлөсүн.
Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары, жана азыркы ушул талкуунун жыйынтыгында биз мындай чечим чыгарат элек. Ошо агайлар деле айтып өткөндөй эле биз мисалы айтып атабыз, биз кыргызбыз, биздин тарыхыбыз кең аябай. Биз деген илгертеден келаткан биз чоң элбиз деп атабыз. Бирок аны айтып биз эмнени далилдеп атабыз? Биз мына ушинтип биз жаңы жылды майрамдап, Европанын мындай айтканда алар менен аралашып, же болбосо биздин өзүбүздүн мындай идеология, же болбосо мына кыргыздык колорити жок бул жердечи. Биз өзүбүздүн каяка болуп баратканыбызды билбей атабыз, анан кыйкырып атабыз, биз кыргызбыз депчи. Биз аны эмне менен далилдей алабыз? Биз өзүбүздү мисалы мына Норус майрамы бар мисалы. Ошол Норус майрамды мисалы ушунчалык жаңы жылдын деңгээлинде майрамдайбызбы мисалы? Эч ким майрамдабайт мисалы. Айрыкча азыр биздин ушул студенттер жаш, мына 20-18 жаштагы студенттер. Ушул келечек буундар Кудай бурса чоңойсок, ушул үй бүлө күтөбүз, үй бүлө бала чака болобуз. Ошолорго бир кеңеш катары ушул жакшы нерсени, ушул окшогон жакшы нерсени. Рахмат. Саламатсызбы, Муратбеков Кубаныч. Жаңы жыл бул христиандардын майрамы, айт болсо мусулмандардын майрамы. Мусулманбыз дейбиз, барбыз мусулман дейбиз дагы, жаңы жыл тозобуз христиандардын майрамычы. А бирок христиандар айтты майрамдап атканын ким көрүптүр? Ошондой суроо берет элем да. Рахмат, кет. Саламатсыздарбы, мен Сейтназыр уулу Гайып. Ушу жаңы жылда деген биз тоскондо деген көп негизи пайдалуу деле көп нерсе албайбыз. Айтта тоссок, бул айтты тоссок деген пайдалуу нерселер көп келет да, бизге ыйман тияк-бияктын баары кирет да жүрөгүбүзгө. Рахмат. Ушу мен жаштарга кайрылып кетейин дегем. Урматтуу жаштар, азыркы биз күндө биз ушу жаңы жылды тосуу менен биз кайсы тарапка болуп баратабыз? Келечегибиз кандай болуп барат? Келечегибиз кандай болот деген суроонун үстүндө бир өзүбүз чечим чыгарышыбыз керек да. Анан жаңы жылды тосуп, жаңы жылдан суранбагыла, бир Алладан сураңыла дейт элем да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде ким кайсыл кавымды туураса, ошол кавымдын жүрүм-турумун, башка да жашаган кылыктарын туураса, ошол адам ошол кавымдан болот деген да. Ошондо биз христиандарды, иудейлерди туурап, ошол кавымдан болуп калбабызды Аллахтан сурайм. Жаштар сүйлөсүн. Эмнеге христиандар айт майрамдашпайт деп? Эмнеге мусулмандар Норусту майрамдашпайт? Анда биз Норусту ошо көрүңөр, бул кыргыздын майрамы да только Норус. Ошондо бул жерден получается биз жаңы жыл жок кылсак, аны Норус да жок болуп калабы? Биз өз мусулманбыз да. Жакшы, буюрса коноктор жооп берет, Рахмат. Мен бардык назым, сиз үчүн азыр бизде жаңы жылды тоскула тоспогула, жаңы жыл бизге кереги жок деп жатасыңар да, башка мамлекеттики деп. Мен азыркы эң жүрөгүмдө оюп турган нерсе бул кыргыздын өзүбүздүн тилибиз да. Жаңы жыл бул бир күндүк эле нерсе. Биздин тилибиз жоголуп баратат азырчы. Тилибиз жоголсо бул майрамыңарды эч убакта майрамдалбай калат. Жерден адам болуп жаралгандан барыңарга бир нерсени эскертем, адамды Аллах Таала жараткан. Аллах Таала бир күнөөнү кечирбейм дегенде, бул ширик деген. Биз баарыбыз сурап атабыз, Аяз атадан бир нерсе үмүт өтүп, бул Аллахка ширик келтирген болуп атат да. Бул ширикти эч качан кечирбейт Аллах. Ошон үчүн жаштар ойлоңула. Жаңы жыл тоз. Рахмат. Мына адам баласы бул бир жыл бою тынымсыз иштейт, майрам дегенди билбейт. Ошол жаңы жыл күнү үй бүлөсү менен чогулуп, бир дасторкон даярдап, майрамдаса эчтеке болбойт. Демек, ушундай. Кел. Азыр айтып кетти да, бул биз Аяз атадан үмүт өтөбүз депчи. Биз жаңы жыл күнү Аяз атадан суранбайбыз, биз жаңы жыл күнү Кудайдан тилек суранабыз. Бул жаңы жылды негизи мен тоспошко мен каршымын. Жаңы жыл бул деген толуш керек. Бул 2011-жыл кетип атпайбы? Ошо 2012-жылы жаңы жылды жаңы маанай менен тоссок жакшы болот дейм да. Тососуң, Ооба, тосом мен. Жакшы. Албетте мен жаңы жылды тоспойм, жана тозгонго баардыгына каршымын. Бул жакта сүйлөп жаткандарга тозобуз дегендерге. Себеби хижри жыл сынагы жана григорианский жыл сынагы деген эме понятие бар. Биз григорианский календарды колдонобуз. Ошол боюнча 2011-жыл аяктап 2012-жыл келет. Ошол 31-декабрь күнү күндөгү күндөй эле жөн эле үй бүлөң менен кадимкидей кечки тамакты ичип, жөн эле келе жаткан жылга дуа кылып коюш керек. Жана келе жаткан жылыбыз жакшылыктарды алып келип, өтүп аткан жылыбыз менен бүттүк жамандыктарыбыз чыгып кетсин деп эле укташ керек. Не обязательно стол накрывать этип, ёлка козуп, стакан кагыштырып, анан эме таалоо тилек айтпай эле. Рахмат. Ушул малга чейин жаңы жылды тосуп келгенмин да. Анан кийин мен бир баланы уктум, мен жаңы жылды кандай тососуңар десем, мен жаңы жылды тоспойм деген ойду айтты да магачы. Неге десем, мен жаңы жыл мен кыргыздын майрамын Норузду тосом деди да. Ошондо мен ойлонуп калдым, неге мен ошондой кыла албайм депчи. Неге мен Норузду тосуп, жаңы жылды тосуп, Норузду тоса албайм деген ой келди да. Ошон үчүн агайларга айткан суроом бар да бирчи. Ошону жаңы жылды тосушубуз керекпи же Норузду тосушубуз керекпи? Жакшы, буюрса жооп берет. Рахмат. Бул жерден дагы айтып кетейин.
Бул агайыбыз айтып кетти, чын эле жаңы жыл эмне 12-де каалабыз айтабыз да. Негизи мусулман жаңы жыл эмес да, бул дуа деген бар да, бул намаздан кийин же болбосо бир ушундай кабыл болот. Ошон үчүн биз бул жерде негизге умтулубуз. Жаңы жылга ушуга чейин билбей жүрүптүрбүз. Ушуга чейин жаңы жыл туура эмес экенин баардыгыбыз билип, жакшы нерсеге умтулалы деген. Бүгүн билдиң, түшүндүң, Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Бүгүнкү жаңы жыл жөнүндө сөз болуп атат бу жерде, негизги маселе. Негизи менимче жаңы жылды дагы тосконго болбойт, жана Ноорузду да тосконго болбойт да. Неге дегенде? Тоспойсуңбу? Неге дегенде? Кудай Таала жараткан ислам динин алып карай турган болсок, ислам дининде Курман айт майрамы деген бар да. Курман айт майрамын деле өзүңөр билесиздер, анда Курман айт майрамында эч ким эл ичип-сичип деген болбойт да. Жаңы жылда болсо канча деген адамдар ичет, өзүнүн мисалы үчүн үй бүлөсүн бага албай жатса да биртке тапкан акчасын ошо ичкиликке, шампанский, майда чүйдө мындай жарыла турган заттар, бирдемкелерди алып ошого кетирет да. Ал эми Ноорузда болсо, Рахмат, түшүнүктүү. Чоң рахмат. Кыска нуска 10 секундтан. Кезек менен. Келе кой. Кезек, Ассаламу алейкум. Бир жамандык дейт, бардык жамандыктардын бала чакасы менен эрситип келет дейт да. Негизи жашоодо эки эле жол бар да. Бейиш тозок, жакшы жаман, хидаят же залалат да. Экөөнүн ортосунда жол жок да. Аллах Таалам бейиштин менен тозоктун ортосунда мейли орточо жүргөндөргө бейиш тозоктун ортосунда бир мекен бар деп жаратып койгон эмес да. Ошон үчүн бул азыр орточо чечимде жашашыбыз керек да. Же исламда, же капитализмде жашашыбыз керек. Негизи айткандай эле биз баарыбыз билебиз, бүт жердин жакшылыгы да бар, жамандыгы да бар. Негизи айткандай эле кто ищет, тот всегда найдет дегендей, ким жакшылык издесе жакшысын табат, жаманын издесе жаманын табат деп ойлойм. Рахмат, келе. Ушундай кыска нуска болуш керек. Аяз ата кел белегиңди бер деп Аяз атадан бир күн сураңкы чакта Аллах Тааладан ар күн сайын сурансак, ар күн сайын бизге майрам болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Ассаламу алейкум, студенттер. Мен айтып коет элем өз оюмду. Өз оюмду. Булар тозуш үй бүлөсү менен тозушабыз деп атышат. Мен гарантия бере албайм буларды үй бүлөсү менен. Эмнеге дегенде булар апалары айылда болгондуктан көпчүлүгү чогулушат. Анан ал жерде боюнда болгондор дагы ушул жерден чыгып калып атат да, ушундай майрамдардан. Мен каршы элемин. Эки эле майрам бар мусулмандар үчүн. Бул Курман айт, Рамазан айы. Буда өң чоң жана сыйлыктар бар. Кыздар боюнда болуп калып атабы, Келиң Сеже. 50 жылда эл жаңы дейт, 100 жылда болсо андан бешбеттер 2 эсе жаңы дейт. Биздин жаңы жылды тосуп атканыбызга 100 жылга жакындап калды. Өзүбүздүн каныбызга сиңип калды дегендей. Эң кичинекей баланын, мисалы, жаш баланы эсинде калган нерсеси бул жаңы жыл тосконун майрамы болот да. Жаңы жылда баланын алдына катып койгон белегин, же болбосо жаңы жылда жакшынакай көйнөктү кийип алып көпөлөк болуп, же болбосо да бир жаныбарды туурап, бул эмне баланын психологиясы ошондон бузулуп атабы? Жана биякта бир кыз айтып атат, баланын психологиясы бузулуп атат деп. Ошондон көйнөк кийип алып жаңы жыл тосуп, ата-энесине ырдап бергенде баланын көңүлү же болбосо психологиясы бузулуп атабы? Жаңы жыл тосуп калуу тилек айтып атат. Буга чейин таарынышып келген бир ойлор болсо, ошонун баарын жаңы жыл күнү подарка берип, бирине белек беришип, ошол күнү бири-бирин кечиришип атат, бири барып тососузбу? Мен тосом албетте. Рахмат. Келген тосо берем. Рахмат. Суроого жооп бергим келет да. Баланы эмне үчүн алдап чоңойтушубуз керек? Баланы алдабай, чындык менен чоңойтушубуз керек. Балага чындыкты айтып. Анан мен айтып кетейин биротоло. Мындай да. 20 жылдан кийин жаңы жыл майрамдалбай унутулат десем ишенесиңерби? 20 жылдан кийин жаңы жыл майрамдалбай, ал эмне деген майрам деп унутуп каласыңар, ишенесиңер ушуга? Анткени ишенгиле 7-ноябрь деген майрам эмне деген майрам экенин унутуп калдык, ужечи. Ал унутулгус майрам болчу. Анан эми да бир нерсе. Да, бул турмушка эле байланыштуу нерсе болот. Эгерде жаштардын көпчүлүгүнө дин кирип, баягы өзүбүздүн ыйманыбыз, өзүбүздүн каада салтыбыз кайтып келсе эле, бул унутула турган майрам, бул убактылуу эле нерсе. Эми урматтуу студенттер, жана мен айтып кетпедимби, кыргыз калкы бөлөк калктарга үлгү болчу калк депчи. Ошон үчүн биз жанагы көптөгөн майрамдарды бөлөк улуттардан алып алган майрамдарды акырындыктар менен унутушубуз керек дагы. Өзүбүз бөлөк калктарга өзүбүздүн менталитетибизди кайра калыптандырып алып, баарына үлгү болушубуз керек. Жаңы жылды майрамдабаш керек, себебинде бул биздин майрам эмес, бул христиандардын майрамы.
Бул жанагы Исанын төрөлгөн күнүнө карата жазылган. Мына жакында азыр рождественский праздник дейт. Уже Рождествосу башталат. Бул чынында бир жагынан ширк болуп атат. Чоң күнөө, жылдан бир нерсе суроо, аяз атадан суроо, же дагы бир нерселерден суроо. Экинчиден көп ысырап болуп атат. Аябай көп ёлкага да, оюнчугуна да, арагына да, башка нерсесине да, жол кересине да толтура. Анан ошол жаңы жылды орустун салты менен тосо, арак менен обязательно тосуш керек. Анан көп ичип алып туруп жанагы жаман нерселер да болуп атат, мушташ да болуп атат, башкалар болуп атат. Бири-биринин көзүнө атып жүрүп атат. Абада булган атат. Бүт баары туура эмес да, биздин салтка келбей турган. Жанагындай кыйкырып, ышкырып, элди уктатпай түнү менен. Анан бири-бирин сойгону да бар, өлтүргөнү да бар, дагы толтура. Мына ачка жүргөндө элдерге анан көрчө мына биз Курман айтта адамдарга биз эт таратабыз, оокат таратабыз, акча беребиз, ушундай кылып, анан көрчө ушун биз мусулман жакшылык кылганыбыз жакшыраак да. Ana ошо ээрчи бербейли, ар күндө эле ээрчи бербейли, ар күндө эле туурай бербейли. Күндөн күнгө жаңы майрамдар келет, ушу бүт баарын эле майрамдап атабыз да. Ошонусу койсок, ошо көп майрамдаган эл өспөйт дейт. Мына 1-2-3 майрам болсо калганы үйлөнгүлө майрамдагыла, балалуу болгула майрамдагыла, ошол деле жетиштүү да. Чоң рахмат. Мен күлкүлүү нерсе айтып коеюн да, Алла Таала жиберет экен да периштелеринчи. 31 күнү саат 12-де элдин баары эле тилек кылып атып туруп барып бирип келет депчи. Анан периштенин баары түшүп келсе, баардыгы эшикке чыгып туруп салют менен атат экен да. Анан периштенин баары кайра качып чыгып кетип, элдин тилеги кабыл болбой калат экен да. Ошон үчүн салют атпагыла. Жап коебуз. Адамдардын ар биринин кылган нерселери өзүнүн баягы ишенимине жараша болот экен да. Кайсы нерсеге ишенген болсо ошону кылат экен да. Мисалы мусулмандар биз эмнеге ишенебиз? Кудайдан гана болот деп ишенет экенбиз. Кээ бирлер болсо, мисалы жаңы жыл келип калган болсо, жаңы жыл бакыт алып келет, аяз ата бизге конфет алып келет деп ошого ишенет экен да. Бирок биздин негизи исламдагы мусулмандардын ишеними баягы тиешелүү, өтө даректүү bir bulaka tayan etken, al Kur'an-ı Kerim eken, anın içinde жазып коюптур, мынау майрамдарды майрамдагыла, мынауларды майрамдабагыла деткен biz. Ушул мыйзамдын негизинде гана биз жашайт экенбиз, анан чыкпайт экенбиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаштарын жана ошондой эле эже агайлардын үнүн уктуңуздар. Ар кимдин ою баалуу, бирок чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Жакшы болсоң, жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Таза болсоң, судай бол, баарын жууп кетирген дегендей. Демек, жаштардын дагы оюн угуп коюңуздар. Кийинки ийгиликтүү ишемиден жолугушканга чейин саламаттаңыздар.